Конституциялық реформаларында эми гана сунуш болуп чыкты да, сунуштамасы. Ошого карабай, ушул реформаларга Нурлан Текебаевдин мындай каршы болуп чыгышынын себеби эмнеде ойлойсуз? Биринчиден, Өмүрбек Текебаев өзү 71-ci Конституциялык закондун 71-ci статьясынын негизинде айтып чыкты. Парламент мөөнөтүн өтөгөн жок, өтө элек. Кийинки парламент шайланып келгенге чейин, биринчи сессия болгонго чейин парламент иштейт деп чыкты, туурабы? Эми кечээ ушу конституцияны талкуулап атканда, бул парламент өзүнүн срогун бүттү. Болду, срогу 28 октябрда бүткөн, кетиш керек деп айтып атса, Өмүрбек Текебаев унчукпай отуруп. Ал ачык айтыш керек. Бул парламент кийинки парламент шайланып келгенге чейин иштейт деп. Анан мен ойлоп атам, эмне үчүн каршы болуп атканын мен таң. Биринчиден, мына конституциялык совещание бүгүн түзүлдү. Жаңы эле баарыбыз чогулдук. Мына 85 киши кирди, мына эми башталып атат. Бул жерде сунуш берип атат. Сунуш берсин, келсин, сунуш берсин, айтсын. Ушунун баары өзгөртүлдү. Мисалы, менин азыр 12 сунушум бар. Кандай сунуштарым бар? Мисалы, бул конституциянын бир жаш жери буга чейин 33 премьер-министр кетти. Анткени бир дагы президент жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алган жок. Күнөөнүн бардыгын премьерге сылтап салат да, премьер кызматтан кетирет дагы, бүт Акаев да, Бакиев дагы, Атамбаев дагы, бүт бардыгы калып атат. Бүт бардыгын жок алган жок. Бүт премьерлердин баарын кызматтан кетирип салды. 32 премьер кетти, бир президент кеткен жок төртөө. Башка иш менен кетти, куулуп кетти. Азыркы президент боло турган адам Садыр Жапаров болобу, же Мадумаров болобу, кимиш шайланса дагы, ушул конституцияда жоопкерчилик кылып, аткаруу бийлигинин башына келсин деп атат. Кичине мындай жанагы кыйкыргандар уялбайбы кичине? Кичине анча уялыш керек го кичине. Кечирип койсун, отурмай алсын баштап. Азыркы аткаруу бийлигинин башына келип, ошо премьердин ролун аткарып атат. Мен азыр сунуш кылайын да. Премьер-министр деген должность жоюп салыш керек. Өкмөт башчысынын кереги жок. Президент, премьер өкмөт бир болсун. Министрлер кабинет деп калтырып коюш керек. Өкмөт башчысынын кереги эмне? Мен ойлойм, анткени өкмөт башчы министрлер кабинетин кое албаса, кызматтан кетире албаса, анын баарын президент кылгандан кийин өкмөт башчысынын кереги жок. Просто министрлер кабинетин калтырып, премьер аткаруу бийлигинин башчысында турат. Мына ошондой болгондон кийин аткаруу. Биз баягы Турция менен Американын системасы болот. Ошондо, иним, ошондо бүткүл бардык жоопкерчилик президент жооп берет. Экономикалык кризиске, социалдык проблемага, бюджетке, Кыргызстанда кризиске бүт баарын президент өзү жооп берет. Баягы премьерди кечирип койсун, да эчке чыгарып салбайт. Өзү жооп берет. Бул деген аябай чоң нерсе да. Бул деген чоң кетишкендик да. Бул бир нерсе. Экинчи, мен карап чыктым, эки конституцияны карап чыктым. Мурдагы конституция, азыркы конституция менен анын жаңы долбоорун экөө бүт-бирдей. Президенттин полномочия бүт-бирдей эле. Бир эле айырма аткаруу бийлигине президент кошулуп атат. Анан жогорку кеңештикин карасам, жогорку кеңештик дагы күчтүү ошондой эле калып атат. Бирок жогорку кеңеш мурдагыдай премьер-министрлерди улам-улам кетирбейт. Кетире албайт. Всё, анткени президент турат. Президент аткаруу бийлигинин башчысы. Болду. Ошол сен айтып аткан Текебаев мурдагыдай баягы көрүн Жантөре Сатыбалдиевди кетирди кызматтан. Өмүрбек Бабановду кетирди кызматтан, атка сылтоолоп туруп. Өзүнүн премьер-министрин шайлап алды, отургузуп туруп. Текебаев 30 жылдан бери чалчактап келатат да, билген талканын баарын чалып келатат. Кимди кааласа кетирет, кимди кааласа алып турат. Анан ошол кеткендердин ордуна премьер жаңы өзүнүкүн алып келет. Министрлер келет жаңы. Анан алар жөн бербейт, капчыгы толуп атат. Алар жөн келбейт. Биремелерди берет, расчет акча которулат дегендей. Мен кечирип койсун. Экөөбүз дос болуп 90-жыл жүргөндө эчтекеси жок болчу премьер. Ошондо Турсунбай акын жөө жүргөн, азыр деле жөө жүрөт. Азыр Текебаевдин байлыгы кандай экенин өзүңөр билесиңер, айтпай эле коеюн. Эмнеден байды? Именно ошол улам-улам бирден премьер-министрди кетирип атпай. Кечирип койсун, мен анын бетин айтам. Досум ата. Мына экөөбүз чогуу жүрчүбүз. Үймө катышыбыз бар, чогуу жүрөбүз. Мен ошондой эле жүрөм, баягы папканы көтөрүп алып эле жөө жүрөм. Текебаевди жөө көрбөйсүңөр. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, Текебаевга окшогондор азыр бардыгы куржалак калды да. Азыр мына конституциянын автору, конституция кабыл алынса, куржалак калат. Парламент улам-улам премьерди кетире албайт. Мына кеп ушундай болот. Куржалак калат. Мурдагыдай баягы өзүнүн каалаган талканы чалбайт. Кеп ушундай. Всё. Анан Түркменстан болуп атат, Өзбекстан болот, болбойт эч качан. Кыргыз эли эч качан Түркменстан кылбайт. Кыргыз эли эч качан бирөө хандарга баш ийген эмес.
билесиңер. Ошол эле тиги Орманханга убактылуу гана баш экен, казактар менен кармашчы гана. Анан кийин бизде уруу болуп жашаган эч ким баш экен эмес. Кыргыз эли эч качан Түркмөнстанга барбайт. Антип өмүрөк жерге коркутпайсың. Анан өмүрөк жерге мага айткан мен. Тукия деп бирөө кетип баратканда жакшы келесиз. Мен ушундай эмне үчүн мындай сен же президенттик эмес, же парламенттик эмес конституцияны иштеп чыктым. Эмне деген конституция? Десем айтам. Эми тиги Атамбаев суранып атпайбы? Атамбаевка ылайык деп иштеп чыккам дейт. Анткени Атамбаев кааласа президенттик кыла берет, кааласа парламент кыла берет. Кандай манипуляция кылса боло берет. Ошондой иштеп чыгып койдум. Буга жакшы. Анда өкө жакшы болчу. Бул Атамбаевка карата Текебаевдин иштеп чыккан конституциясы болчу. Ошондой эле негизи калып калды. Мына ушул эмне үчүн ачык айтпайт? Мына, пожалуйста, Текебаевди чакыргыла, аренага чыгаргыла, мен айтып берейин, бетине коюп берем. Ошентип айткан мага. Ошентип манипуляция кылып келди. Эми азыр уялбай барып алып туруп бүткүл барын. Атамекен партиясынын мурдагылары да келип атат, кийинкилер алма эмес чыкмап атат деп кошулуп алдыга, токтошуу кайра чыгып кетти. Башкасы бүт Азаттык болсо детонатор болуп атат. Уят да. Азаттык радиосу убагында бизге аябай кызмат кылган. Азыр тескери иштеп атат. Полный кыргыз улутуна дагы, мамлекетине дагы. Аларга эмне керек? Аларга революция керек. Дагы кан төгүлүш керек, дагы ак үй алыныш керек, ушу керек. Мен айттым Айзадага, Азаттык радиосун эскертейин. Азаттык радиосу от менен ойнобосун. Ал деген чет мамлекеттен каржыланат деді. Американ конгрессі каржылайт. Уялбай ичине. Күнүгө кашташат. Только бир жакта Азаттык радиосунун маалыматы объективдүү, нейтральный, анан беспристрастный болуш керек. Булар болсо только ушу Текебаев баштаган команда бар өзүнчө эле банда болуп атышат. Мына Отунбаева да кошулуп алды. Бүгүн азыр өзүнчө курулушту өткөрүп атышат. Кыргыз элин, кыргыз мамлекетин, кыргыз улуттун булар ойлонобу? Ойлонобу ичине. Мен Текебаев экөөбүз башынан бери келдик. Кыргызстандын тарыхында демократиянын башында тургандардын бири Текебаев мен экөөбүз. Отунбаева жок болчу, Отунбаева ал Акаевга кызмат кылып жүргөн. Отунбаева качан демократ эмес болчу никада. Только Атамбаевга кызмат кылып 4 жыл министр болду. Мен куугунтукталып жүргөндө Отунбаева жырлап жүргөн. Андан кийин Капыстан временный правительство болуп калды. Президент болуп калды. Булар эмне демократ үчүн күздү беле. Мен сыяктуу 18 жолу камалды беле, жасап алды беле. Эмнени көрдү булар? Булардын то бар байыды, балдарын окутту, байыды, тамдан там салды, машинадан машина алды, фирманын барын түздү, байыды, чет мамлекет счёттары бар, уят жок. Анан эми асылганы могу конституция. Бул конституция башталып атат. Муну дагы аябай жибитебиз. Мунун баарын тазалайбыз. Диктатура болбойт эч качан. Жол бербейбиз биз эч качан. Кыргыз эли эч качан президентке диктатурага жол бербейт. Ойлоп көргүлө. Бул жерде күчтүү президент болот, күчтүү парламент болот. Бүттү. Өкмөт болбойт. Жок кайсы. Бир ушул 10 жылдагы келаткан саясий экономикалык кырдаалга ошол Текебаевдин мындай жоопкерчилиги болуш керек эмес, себеп дегенде ал жазган конституция менен жашап атабыз да. Биринчиден Текебаев бир жактуу жамандыгынан алсын. Мен теңдиш болгон. Азыр деле жаман эмеспиз, урушуп кеткен жокмун. Текебаевдин кыргыз демократиясына, адам укугуна, сөз эркиндигине кошкон салымы да зор. Кыргыз парламенттеринин мына 2010-жылы жакшы иштелип чыккан парламент, закон. Аябай ошонун башында Текебаев болуп жакшы иштеди. Калыстуу айтыш керек, мен жамандай деген алсын. Бүт баардык пикирибизди угуп ошондор. Бирок Текебаев өзү конституциянын атасы болуп калгысы келет. Атасы болуп тарыхта калгысы келет да, тилекке каршы атасы боло албай калды. Текебаев жазган конституция бирок жакшы болгондо 2005, 2010, 2020 болгон революция болбойт эле. Инем. Эгерде конституция аткарылганда болбойт эле. Анткени Текебаев жазган конституцияны парламент аткарган жок, президент аткарган жок, өкмөт аткарган. Үчөө азыр бизге реалдуу буга азыркы иштеп аткан конституция президент да парламент өкмөт да татынакай бөлүнгөн. Үчөөнүн укугу аябай жакшы. Президенттики да чоң, өкмөттүкү да чоң, парламенттики чоң. Өкмөт менен парламент президентке баш ийип калат го. Өкмөттүн укугунан пайдалана албайт. Аны ким күнөөлүү? Жээнбеков күнөөлүү, Атамбаев күнөөлүү, ким күнөөлүү? Парламент менен өкмөт күнөөлүү. Өкмөт өзүнүн укугун аткара албайт го. Текебаев ошондой конституция жазып койду. Жети бияка, же бияка. Кете берет, потому что аралашма да, кайда болсо кете берет. Мен айттым, мүмкүн. Же президенттик кыл, же парламенттик кыл. Экөөнүн бирөө. Же ал эмес, же мындай болбойт. Орусча айткан ни рыба, ни мясо. Мындай конституция болбойт. Азыр могу конституция, ошондой конституция. Ни рыба, ни мясо. Бул конституция мына только гана кыргын алып келет. Только тополоң алып келет. Ошондой конституция. Ошон үчүн бир адам чыксын, президент болсун, премьер болсун, жоопту алсын. Ошондон сурайбыз. Премьерби, президент сурайбыз. Эмне иш кылдың? Бар жоопкерчилик. Бар жок ошо алсын. Текебаевдин конституциясына муну албайт эч ким. Теке ортодо канчалык чабышып, өкмөт алмашса Текебаев кайтат. Байы берет. Ошол кечирип койсо. Анда сиз конституциялык кеңеште отуруп айттыңыз, ошондой
маалымат каражаттарына Мону чыкса аларды да тыйым салыш керек деп. Сөз эркиндигине бул таасирин кандай тийгизет деп ойлойсуз? Мен тыйым салыш керек айттым мен. Ооба. Эмне деп айттым? Каада салышына же неме кыргыздын каада салып Кудайга карасак айткан жокмун. Мен айтып айттым. Орусча айтып коюш.